5 киши менен дос болбо. Достук каны башка болса да, жаны бир. Карыялардын, аксакалдардын батасын алуу, алардын насаат, осуяттарын угуу кандай сон. Алардын айткандарын турмушунда колдоно билсең, жашооңдо кыйынчылыктарга туш болууң азыраак болоору бышык. Мен да бир күнү мечиттен намаз окуп чыксам, бир чоң ата биз менен чогуу намаз окуп чыгып, кепичин кайсалап таппай жатыптыр. Көзүнүн курчу кетип калса керек, жарыктык. Бут кийимин кийгизип, жетелеп үйүнө чейин жеткизип койдум. Жолдо катар мага акылын айтып келди. Анын арасынан эсимден эч кетпеген, мага таасир калтырган акылын сиздерге баяндап берейин. Ал төмөнгүчө. Фасык. Алла Тааланын буйруктарына баш ийбеген киши менен дос болбо. Себеби ал сени бир үзүм нанга, балким андан да аз арзубаган нерсеге сатып кетиши мүмкүн. Экинчиси, сараң менен дос болбо. Анткени ал муктаж болгон убагыңда мал мүлкүн коргоо үчүн аянып, сени менен мамилесин үзгөнгө барат. Үчүнчүсү, калпчы менен дос болбо. Анткени аны менен жүрсөң, калпка кандай көнүп кеткениңди өзүң да сезбей каласың. Жана анын сөздөрү сенин жан дүйнөңдөгү сезимдериңди байкатпай чиритип баштайт. Төртүнчүсү болсо акмак. Акмактар менен такыр дос болбо. Ал сага пайдасын тийгизем деп жүрүп, зыянга учуратып коюшу толук ыктымал. Бешинчиси, урук тууганын чаңган, жакындары менен мамилесин үзүп койгон киши менен да дос болбо. Себеби Кур'ан-ы Каримдин 3 жеринде андай адамдардын каргышка калаары айтылат.